Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Аллага шылтап алдап кеткендер умрага кеткен 50 жаран көчөдө калды. Ушул жылдын 2 февралында Atlas Travel компаниясы аркылуу Кыргыз Республикасынын 50 жараны Ош шаарынан Сауд Аравиясына кечи ажылыкка кетишет. Ортодо болгон келишимде Аль-Таква жатаканасында жайгашуусу менен 3 мал, бекер тамагы да камтылган. Бирок жоопкерчилик алган компания келишимди аткарбай, умрага баргандарды көчөдө калтырган. Жабыр тарткан тарап Кыргызстандын Медина шаарындагы Сауд Аравиясындагы элчиликке кайрылганынан эч майнап чыккан эмес. Булак Назар Ньюскеji. УКМК коррупцияга каршы элдик кыймылдын башчысы пара алып жатып кармалды. УКМК коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директорун ири өлчөмдө пара алып жаткан жерден кармаганын маалымдады. Комитеттен билдиргендей, 62 жаштагы жаран кылмыш жаза кодексин опузалап талап кылуу боюнча кармалган. Ал Кичикемин айыл аймагынын башчысынан текшерүүнү токтотуу үчүн акча талап кылгандыгы аныкталды. Буга чейин аталган коомдук бирикменин макамынан пайдаланып, укук коргоо органдарында тааныштары бар экендигин айтып, мамлекеттик мекемелерден жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды сурап турган. Талаптарын аткаруудан баш тарткандарды текшертем деп коркутуп, прокуратура жана эсеп палатасына арыз менен кайрылып, системалуу түрдө акча талап кылып жүргөн. Мындан тышкары, подрядчыларга кызматташууну сунуштап, тендерлерди оң чечимге чечип берүүсүн убада кылып, ал үчүн жарыяланган тендердин суммасынан 10% сураган, анын сунушунан баш тарткан уюмдарды текшертем деп коркуткан. Шектөөнүн бул аракеттери мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин, жеке уюмдардын жетекчилеринин наразычылыгын жараткан деп айтылат маалыматта. Аталган жаран УКМКнын тергөө камак жайына киргизилип, тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Спутник-Кежи. Гүлшайыр Садбакасова министрдин кеңешчиси болуп тайындалды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садбакасова маданият министринин түштүк аймагы боюнча коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп тайындалды. Бул маалыматты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Буга чейин 2 февралда Садбакасова Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров атындагы облустук филармониянын жетекчиси кызматын тапшырганы кабарланган. Ал облустук филармонияны 2000 жылдан бери жетектеп келген. Булак Суперкежи. 2022 жылы ийгиликке жеткен спортчуларга мамлекеттик сыйлык тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылы ийгиликке жеткен спортчуларга мамлекеттик сыйлык тапшырганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ал былтыр кыргызстандыктар эл аралык аренада кыйла бийиктиктерди багынтканына көңүл бурган. 2022 жыл кыргыз спорту үчүн ийгиликтер менен жеңиштердин жылы болду десем жаңылышпайм. Мамлекет спорт тармагын колдоп каржылоо үчүн болгон аракетин көрдү. Спортчуларыбыздын эрки менен кайраты алдыга умтулууга чоң стимул берди, деди Жапаров. Өкмөт башчы балбандардын Белградда өткөн дүйнө чемпионатындагы ийгилигине токтолуп, Жоламан Шаршенбековдун жылдын мыкты спортчусу аталганын белгиледи. Спорт тармагындагы жеңиштер өлкөбүздүн акырындык менен өнүгүп бара жатканынын далили. Бул чек эмес. 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарында үмүтүбүздү актарыңарга бекем ишенем деп сөзүн жыйынтыктады Жапаров. Булак Спутник-Кежи. G7 чоң 7 уюмуна кирген өлкөлөр Евробиримдик жана Австралия Орусияга Украинадагы согушту улантышына түрткү берип жаткан кирешесин кыскартуу үчүн эми орус мунай заттарынын баасына чек коюуну макулдашты. Товардын наркынын жогорку чеги тууралуу чечим 5 февралдан тартып күчүнө кирет. Ага ылайык Орусиянын дизелдик отуну менен бензининин баррелинин жогорку баасы $100 деп коюлду. Бул өлкөдөн чыккан мазуттун баррелинин өйдөгү баасы 45 деп бекитилди.
Башкача айтканда аталган өлкөлөр басы ушул чектен төмөнкү товарларды ташыгандарга гана техникалык, брокердик жана камсыздоо кызматтарын көрсөтөт. Андан кымбат алгандар тээленбейт. Bloomberg тиешелүү агенттиктерге таянуу менен жазгандай, акыркы айларда Орусиянын бензини менен дизель отунунун баасы баррелине $100 болуп турган. Айрым жерлерде дизель $125 да сатылчу. 2022 жылдын декабрында чоң жети уюмуна кирген өлкөлөр Орусиянын мунайынын баасына чектөө киргизүүнү макулдашты. Ага ылайык Орус мунайынын бир баррелинин жогорку баасына $600 чек коюлган. Эгерде Орусиядан мунай белгиленген чектен кымбат сатылып алынса, аны деңиз аркылуу ташууга тыюу салынат. Орусиянын президенти Владимир Путин буга жооп кылып, аталган чараны кабыл алган өлкөлөргө мунай жана мунай заттарын сатууга тыюу салган. Чоң жети уюмуна кирген өлкөлөр Евробиримдик жана Австралия мартта бул чечимди кайра карап чыгарын пландап жатат. Алар чекти дагы төмөндөтүшү ыктымал. Мунайдан жана мунай газдарынан жасалган товарлар мунай заттар, нефтепродукты деп аталат. Ага бензин, дизель отуну, керосин, мазут, битум, ликроин сыяктуу заттар кирет. Булак азаттык. АКШ Россиянын конфискацияланган активин алгачкы рет Украинага которду. АКШ россиялык бизнесмен Константин Малофеевден конфискацияланган $5 миллион ашык каражатты Украинанын муктаждыгына которду. Американын юстиция министри Мерик Гарланд жана анын украиналык кесиптеши Андрей Костинин тиешелүү билдирүүсүн CNN телеканалы таратты. Анда айтылгандай, бул Америка бийлиги тарабынан чектөөлөргө туш болгон россиялыктардын активдерин конфискацияланган биринчи учур жана аны Киевге жардам катары которгон алгачкы көрүнүш. Россиянын конфискацияланган активдерин Украинада колдонулушу үчүн акча которуулардын биринчи документин бекиттим деген Гарланд анын бул билдирүүсүн Костинда тастыктап, каражат өлкөнү калыбына келтирүүгө сарпталарын билдирди. Мында кеп Малофеевдин Sunflower Bank банкында сакталган $5,38 миллион суммасындагы эсеби жөнүндө болуп жатат. Ага Америка 2014 жылы чектөө киргизген, 2022 жылы апрелде Украинанын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын бөлүндүрүүгө аракет жасады деген кине менен АКШ кайрадан чектөө койгон. Россия Украинада атайын операциясын баштагандан бери батыш Россияга чектөөлөрдү биринин артынан бирин киргизип келет. Тактап айтканда, Россиянын валюталык резервинин жарымын жаап салды. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШ менен Европанын өзүнө таандык болбогон нерселерди ыйгарып алуусу аларга болгон ишенимден тайдырарын билдирген. Ошондой эле россиялык ишкерлердин мүлкүн, учактарын конфискациялап, аларга чектөөлөрдү киргизүү менен батыш менчикке кол тийбестик эрежеси бузулганын, аймакта бизнес жүргүзүү кооптуу экендигин көрсөтүүдө деп айткан. Россия президенти Владимир Путин Россияны алсыздандыруу жана ага көзөмөл кылуу саясаты батыштын абалдан берки стратегиясы экендигин айтып, чектөөлөр бүтүндөй дүйнөлүк экономикага сокку урганын белгилеген. Анын айтымында АКШ менен Европанын башкы максаты миллиондогон адамдардын жашоосун оорлоштуруу. Вашингтон менен Брюссель Россиянын валюталык резервин жабуу менен Москва алдындагы милдеттерине иш жүзүндө дефолт жарыялады деген ал. Булак Спутник Кежи.